Добуш берүүчү жайлардан тышкары добуш берүү процесси кандай жүргүзүлөт? 2011-жылы кабыл алынган жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын 33 беренесинде сырттан добуш берүүнүн мыйзамдары каралган. Аталган мыйзамга ылайык сырттан добуш берүү төмөнкү учурларда жүргүзүлөт. Шайлоочулардын тизмесине киргизилген, бирок ден соолугунун абалы же майыптыгы боюнча шайлоо участкаларына келе албаган. Добуш берүү күнү ооруканаларда, абакта же убактылуу кармоочу жайда кармалып турган жарандарга, алыскы жана жетүүгө кыйын болгон райондордо жашаган тургундарга, калктуу кылмыштардан алыс очуланган жерлерде шайлоо күнү кызмат өтүп жаткан аскер кызматчыларына да сырттан шайлоого мүмкүнчүлүк берилет. Участкалык шайлоо комиссиялары жогорудагы жарандардын шайлоого катышуусуна мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө милдеттүү. Алгач сырттан добуш берүүнү каалаган жарандар добуш берүү күнүнө чейин 3 күндөн кечиктирбестен участкалык шайлоо комиссияларына арыз менен кайрылуусу абзел. Участкалык шайлоо комиссиясы добуш берүүгө 2 күн калганда сырттан шайлоочулардын тизмесин тактап жарыялайт. Сырттан добуш берүү официалдуу шайлоо күнүнө чейин 1 күн калганда саат 8-ден 20:00-га чейинки убакыт аралыгында жүргүзүлөт. Ал участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жана көчмө ящиктердин жардамы менен ишке ашат. Шайлоочуга келгенден кийин участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү оператор менен биргеликте шайлоочунун биометрикалык маалыматтары боюнча идентификациялоодон өткөрүп, шайлоого катышуусун камсыздайт. Шайлоо учурунда сырттан шайлап жаткан жарандын добушунун купуялуулугу сакталышы керек. Эгерде жарандын өз алдынча добуш берүү мүмкүнчүлүгү жок болсо, ушул мыйзамдын 31 беренесинде көрсөтүлгөн тартипте башка бир жарандын жардамынан пайдалануу укугуна ээ. Сырттан добуш берген жарандардын бюллетендеринин тиешелүү графасына добуш берүүчү жайдан тышкары жерде добуш берди деген белги коюлат. Шайлоочулардын добуштарын эсептөө добуш берүү аяктаары менен башталат. Участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү добуштарды эсептөө учурунда айкындуулукту жана ачыктыкты камсыз кылууга милдеттүү. Ошондуктан байкоочулардын жана массалык маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн кирүүсү чектелбеши керек. Добуштар эсептелип бүткөн соң комиссия тарабынан көзөмөлдөнүп, отчеттор даярдалат.